Salam barыңа. Тоолор темасын улайбыз. Тоолорду бүгүн 6 жөндөмөдө жөндөйбүз. Тоолор кыргыз элинин байлыгы. Ал эми кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. 6 жөндөмөгө коюп, тоолорду кантип пайдаланат экенибизди көрөлү. Албетте бул кыргызча. Кыргыз тили ыйык тил долбоору. Мыкты чыгарылыш. Силер менен Гүлзада эжекеңер. Анда биринчи атооч жөндөмө. Атооч жөндөмөдө эч кандай мүчөсү жок. Мен бир тоо. Тоо демек карагыла эч кандай мүчөсү жок колдондук. Экинчи жөндөмө илик жөндөмөсү. Илик жөндөмөсү нын деген мүчө уланыш керек эле. Тоонун чокусу, тоо уңгусу нун мүчөсү болуп калды. Эми барыш жөндөмө. Барыш жөндөмө га мүчөсү. Тоого чыктым. Демек, тоо уңгусу го мүчөсү барыш жөндөмөдө турду. Табыш жөндөмөдө мен тоону жакшы көрөм. Ооба, тоо уңгусу ну табыш жөндөмөнүн мүчөсү экен. Ал эми жатыш жөндөмө да мүчөсү менен уланат. Карап көргүлөчү, тоолордо кандай аба ырайы болот? Тоонун чокусунда көбүнчө суук болот жана ызгардуу да болушу мүмкүн. Демек, тоодо суук болот. Да мүчөсү уланды. Тоодо. Акыркы жөндөмөбүз чыгыш жөндөмө. Чыгыш жөндөмөдө тоонун үстүнө чыгып алып, тоодон бийик эмне бар деп карап жатат. Албетте, дан мүчөсү уланды. Балдар, албетте кыргыз тилинде кээде көрүнбөгөн да жөндөмөлөр бар. Илик жөндөмө көбүнчө көрүнбөй эле. Тоо суусу, тоо балы жана тоо гүлдөрү бар. Тоо гүлдөрүн сунган силерге Гүлзада эжекеңер.